Бүгүнкү күндө жаш келин кыздарыбызга жана үйүндө отурган аял заты үчүн жумушсуздуктун абдан басымдуу экендиги айтпаса дагы баарыбызга белгилүү. Мына ушундай жумушсуздуктан арылуу максатында же болбосо келин кыздарга кошумча кирешелерди табуу максатында кол өнөрчүлүк менен алектенген инсандар бар экендиги маалым. Бүгүн сиздер менен биз ушул Бужум айылында атайын килем токуучу цехти ачкан биздин ишкер апаларыбыз менен жолукмакчыбыз. Килемди согуп түр кылган, кирген үйүн гүл кылган деп жеңи жок акын айткандай, килем согуу элдик көркөм кол өнөрчүлүктүн бир түрү. Кыргыз килеми түштүк Кыргызстандын эл чыгармачылыгындагы эң сыймыктанар өнөр, киреше табуучу булак боло алат. Кыргыз килемдери элибизге таандык көркөм мурастардын ичинен өткөн кылымдарды эле укмуштуудай тез өнүгүүгө арымдуу мүмкүнчүлүк алган. Өзүнө гана тийиштүү өзгөчөлүгү, кооздугу аркылуу ал түштүк Кыргызстандын көркөм мурасынын мерчемдүүсү болуп саналат. Килемдерде кыргыздын элдик гармониясы, стилдик мүнөздөрү, боектордун түстөрүнүн жалпылыгы даана көрсөтүлгөн. Бул өзүбүздүн илгери унутулуп калган элдин килемдерин биз кайрадан баштадык. Өзүбүз ушул Баткен районундагы ак менен кара койлордун эле жүнүн кыркып, кадимкидей ийирип, токуп, иштете баштадык. Мурдагы раңдар килемдерди раңга салып, боеп жүрчү эдик. Ал азыр көп химикат болгондуктан элдерге жакпай. Азыркыларыбыз булар неме экен? Баягындай боелгон эмес, натуральный жүн болгондон кийин элдер баардыгы ушуга азыр үйрөнүп иштеп жататтар. Жумушсуздук күч алып турган мезгилде кол өнөрчүлүк менен алектенип кошумча киреше табууга болот. Баткен районунун Бужум айылындагы апалар атайын топторго биригишип килем даярдоого бел байлашкан. Көз жоосун алган килемдерди даярдоо оңойго турбайт. Бул ишан кыйын, антип жаңыда чакылып 2 күн жибитип коюп жуабыз. Онун манантип тутуп алабыз. Туткандарыбызды манантип ороюбуз, түдөк кылып, манантип ороюбуздан ийребиз. Ийрип алып, ийиктен түрүп алабыз дагы, мананда чакып келептейбиз. Кутубузга коюп алып, мында чакып. Назакат Файзуллаева 64 жашта. Ал мындан бир канча жыл мурда жүн иштетип килем жасачу. Көп жылдар бою жасабай калган жумушун учурда кайрадан колго алып, жүн чогултуп, аны жууп тазалап, колдо тытышат. Назакат апа койдун жүнү даяр болгон соң бул жүндөрдөн түйдөк жасап, андан соң ийрүүсү керектигин айтат. Ийикке ийрип жип кылып, аны кайра бири-бирине кошуп ийрип, кийин кабаттайт. Даяр болгон жипти чыйратып туруп боекко салган соң кургатып алышат. Келептеп алып, мундан дагы кайтадан жуабыз. Жууп алып, анан күчүк кылабыз. Колубузга ороп, анан күчүк кылабыз. Мына ушу биттен эмеге таяр кылып койдум. Махбиретке бүткөндөн кийин сал күн болсо манжетке курам. Анан жүндөрдү тутуп чыгабыз, мына бардыгына. Кыргыз элинде негизинен араби жана жүл килемдери токулат. Араби килеми сиздер көрүп тургандай эле жасоого оңой көрүнгөнү менен артында бир канча эмгекти талап кылат. Ал эми колдонууга келгенде араби килеми алда канча бышык жана ыңгайлуу деп биздин кол өнөрчүлөрүбүз айтышат. Араби килеминдеги ар бир оймо чийме өзүнчө бир мааниге ээ экендиги дагы биздин кол өнөрчүлөр жагынан тастыкталууда. Баткен килеми улуттук оокатыбыз болгон соң аны жоготуп албай келечек муундарга өткөрүп берүү, мындан ары өркүндөтүү эл арасында жайылтуу чебер апалардын максаттарынын бири. Килем токуу бизде кеңири жайылган өнөр болгондуктан бир аз мурдараак эле килем токуганды билбеген кыз келиндерди катуу уяткарышчу. Кыздын себине да килемди сөзсүз кошуп беришет. Мындай килемдер сапаттуу болгондуктан 50-100 жылга чейин кызмат кыла алат. Азырынча мен үйүмдө эле бизге кайтанандай неме ачып берсе, сөйтте 8 аял иштейбиз. Ошонун арасынан 4-өө ийрет, 4-өө тутат, жуат, анан кийин калган дагы 4-өө отурат. Смена менен кылабыз да, 8 Азырынча мен ушулардын арака неме кылбай, топ-топ келгиле деп, өзүм ийрип, өзүм кылып чакырып атам да. Кылым карыткан кыргыз эли кол өнөрчүлүк менен эзелтеден бери алектенип келген. Бүгүнкү күндө улуу элдин урпактары эл аралык коомдук фонду бир канча үйүндөгү кыз келиндерди, апаларды, эжелерди бириктирип, мына ушундай килемдерди токуп, жумуш менен камсыз кылууда.
Ар бир килемге кооздук керемет көрүнүштү тартуулап турган гүлдөрдү, түркүн көчөттөрдү деги эле кооздуктарды берүү үчүн мурда көчөттөр кагазга түшүрүлүп алынса, азыркы кезде интернет аркылуу издеп түшүрүүгө болот. Чебер апалар килемдердин ар кандай түрлөрүн даярдап сатууга чыгарышууда. Алардын айтымында кыркы кездерде боелгон түрлөрдөн жасалган килемдерге караганда табигый боектордон даярдалган килемдерге суроо талап жогору. Ошондуктан көбүнчө килемдер табигый түстө даярдалат. Биз мурда кылып жүргөндө дайым боеп, жакшынакай кылып жүрдүк. Азыркы убактарда азыркы түшүнүк боюнча килемди боебой соккон неме болуп калыптыр да. Ошон үчүн азыр ак-кара кылып эле согуп атабыз. Бужум айылынын апалары бир эле үйдө эмес, мындай өнөрдү жайылтып, килемден киреше таап, туруктуу жумуш катары аздектей алган адамдар көбөйсө деген тилектерин билдиришти. Анткени мындай кол өнөрчүлүк менен ушул эле айылда башка апалар да бул демилгени жайылтуу аракетинде. Улуу элдин урпактарынын атынан цех ачып, өзүбүзчө мындай иштелбей калган жүндөрдү иштетип, килем кылып, чеберчилик кылып, өзүбүздөн жаштарга, келиндерибизге, кыздарыбызга бардыгына үйрөтүп, Элеттик аялдардын кол өнөрчүлүк менен алектенип киреше табуусуна, аларды бириктирип уюштурууда өзүнчө эмгекти талап кылат. Даярдалган килемдерге кардар табып, аны сатууга чыгаруу да оңойго турбайт. Иштин көзүн таба билген айымдар бул өнөрдү муундан муунга өткөрүп берүү жагы зарыл экендигин белгилейт. Бул ишти уюштуруу кыйынга турду. Мен көп жерлерге бардым. Ушундан жаштар дагы, ушундай жаш өтүп калгандар дагы көбү мойну калган жок. Ой, жүндү кантип жууйбуз, жүндү кантип тутабыз, кантип ийрейбиз, ким ийрет дегендер болду. Мына мойнуга алып, ушул бужумда үчсек өздөрү мойнуга алып, кыйынчылыкты мойнуларына алып чыгышты эле өздөрү эмгектеринин үзүрүн көрүп жатышат да. Себеби буларды кызыктырган нерсе, булар биз заказ алып жатабыз аяк бияктардан, мына биягы Чоңалайдан бери, Талас, Бишкектен бери заказ беришип жатат. Биз заказды алып, булар токушуп атат. Биз только жөнөтүп эле койтабыз, алар акчасын эмеден банктан салышып коюп атат. Кайра эле ошол алган акчага кайра эле мына биздин ыргытылып аткан жүндөрүбүз, көгүзүлүп аткан жүндөрүбүз, ушуларды жыйнап келишип, өздөрү кыйынчылыктуу мойнуларына алышып эле иштешип жатат. Ак эмгектен баар тапкан апалар улуттун унутулуп бара жаткан кол өнөрчүлүгүн өркүндөтүүгө да салым кошуп жаткандыгын көрүүгө болот. Кылым карыткан кыргыздын көнөрбөс кол өнөрчүлүгү баалай билген адам үчүн аз чыгаша сарптап көп киреше алып келген булак болалары талашсыз.